Кыргыз-тажик чегарасында куралдуу кагылыш учурунда каза болгон жоокерлердин элесине арналып китеп чыгарылат. Бул тууралуу Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев кеңешме өткөрүп, анда ведомствонун башчысы Кыргыз-тажик чегарасында куралдуу кагылыш учурунда каза болгон жоокерлерди түбөлүккө калтыруу боюнча иш-чараларды жүргүзүүнү тапшырды. УКМКнын басма сөз кызматынан кабарлашкандай, жыйында биринчи кезекте Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда кагылышууда курман болгон аскер кызматкерлеринин элесин түбөлүккө калтыруу боюнча китеп чыгаруу тапшырмасы берилди. Окурмандардын, өзгөчө жаш муундардын патриоттук сезимин жана курман болгон жоокерлерге болгон сый-урматты чыңдоо максатында кагылыш болгон жерлерде түз иш алып баруу, согушка чогуу катышкан жолдоштору, командирлер менен баарлашуу сунушталды. Жыйында аталган басылманы республиканын бардык орто мектептерине жана жогорку окуу жайларына таратуу чечими кабыл алынды. Басылманы окуу боюнча билим берүү жана илим министрлигине окуу планына өзгөртүү киргизүү боюнча сунушу менен, ошону менен бирге китепти ишке ашыруу коммерциялык максатты көздөшү керектиги айтылды. Жыйындын соңунда Ташиев алдыда иштерге өтө жоопкерчиликтүү мамиле кылууну жана бул демилгенин мамлекеттик маанисин жана маанилүүлүгүн эске алууну тапшырды. Ошондой эле ачылышын жарыялоо боюнча иштер 2023-жылдын 31 августуна акыркы мөөнөтү Кыргыз-тажик жаңгалынын 1 жылдыгына чейин бүтүш керектиги жарыяланды жана китептердин бет ачары майрамдык маанайда өтөөрүн кошумчалады. Эскерте кетсек, үстү-үстө жылдын 14-17 сентябрында Тажикстан куралдуу агрессия көрсөтүп, мурда сүйлөшүлгөн бардык макулдашууларга карабай, Кыргыз-тажик мамлекеттик чегарасынын бардык периметри боюнча, тактап айтканда, Баткен облусундагы жана Ош облусунун Чоң Алай районундагы чегаралык жана жарандык объекттерге чабуул жасаган. 140 миңге жакын кыргызстандык чегарага жакын калктуу конуштардан эвакуацияланган. Куралдуу кагылышуунун кесепетинен Баткен облусунун аймагында 600төн ашуун турак-жай жабыркаган. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, куралдуу кагылыштан 63 кыргызстандык аскер кызматкерлери жана жай тургундар шейит болуп, 198 киши жабыркаган. Кыргызстан мусулмандарынын азирети муфтий Замир Кары Ракиев Сауд Араб падышачылыгына жасаган расмий иш сапарынын алкагында Жидда шаарында өткөн ажылык жана умра кызматтары боюнча эл аралык конференцияга катышты. Жолугушууга Сауд Араб падышасынын кеңешчиси, Ыйык Мекке шаарынын башчысы Халид Аль-Файсал, Сауд Араб падышачылыгынын ажылык жана умра министри Тавфик ибн Фаузан Ар-Рабия, транспорт жана логистика министри Салех бин Насер Аль-Джасер, өнөр-жай жана минералдык ресурстар министри Бандар жана Ибрагим Аль-Хораев, эки ыйык мечиттин башкармалыгынын төрагасы Шейх Абдул Рахман Аль-Судейс ардактуу конокторго жакшы каалоолорун айтышты. Андан соң Кыргызстан мусулмандарынын азирети муфтий Замир Кары Ракиев Сауд Араб падышачылыгынын ажылык министринин орун басары доктор Абдель Фатих бин Сулейман менен жолугушуп, 2022 жылдагы ажылык сапарын талкуулашып, андагы жетишкендиктерге токтолушту. Сауд Араб падышачылыгынын ажылык министринин орун басары Кыргызстан 2022 жылы ажылыкты жакшы уюштургандыгын белгилеп, быйылкы жылы дагы бардык талаптар аткарылат деген тилектештигин айтты. Тараптар андан соң 2023 жылдагы ажылык ишин уюштуруу боюнча келишимдерге кол коюшуп, Сауд Араб падышачылыгынын ажылык министрлиги Кыргызстанга 6000 квота берилгендигин билдирди. Муну менен катар Сауд Араб падышачылыгынын ажылык министринин орун басары, эгерде COVID-19 сыяктуу жугуштуу оорулар чыга турган болсо, квота кыскартылып, чектөөлөр кирип калуусу мүмкүн экендигин эскертти. Аталган жолугушууга Кыргызстан мусулмандарынын азирети муфтии Замир Кары Ракиев, Кыргыз Республикасынын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын директору Тойгонбай Абдыкаров, Кыргыз Республикасынын жарандык авиация агенттигинин өкүлү Тимур Аскаров, Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын ажылык умра бөлүмүнүн башчысы Жолдошбек Ажы Абдылдаев жана ажылык умра бөлүмүнүн адиси Дастан Нукунов катышууда. Алар Сауд Араб падышачылыгынын ажылык министрлигинин чакыруусу менен 8 январда Ыйык Мекке шаарына жөнөп кетишкен. Эскерте кетсек, 2019 жылдан бери ажылыктын электрондук базасында 4313 жаран кезекте турат. Кошумчалай кетсек, 2 жылдык тунугуудан кийин Сауд Арабия падышачылыгы чет элдиктерин ажылык парызын аткарып кетүүсүнө уруксат берип, миллион адам кирүүсүнө макул болгон. Алардын катарында Кыргызстанга 2766 квота бөлүнгөн. А быйыл 2023 жылы Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын билдиришинче 6000 квота бөлүп берип, былтыркы жылга салыштырмалуу 3244 квотага көбүрөөк орун берген.